Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен биргеликте кызматчы сөздөр деген теманы өтөбүз. Балдар, силер буга чейин кыргыз тилинде жалпысынан 12 сөз түркүмү бар экендиги жана алар маани берүүчү сөз түркүмдөрү, өзгөчө маанидеги сөз түркүмдөрү, ошондой эле кызматчы сөздөр болуп бөлүнөрү тууралуу да маалымат алгансыңар. Сабагыбыздын максаты төмөнкүдөй. Кызматчы сөздөр тууралуу маалымат алабыз. Сүйлөмдөрдөн кызматчы сөздөрдү таап, белгилейбиз. Ошондой эле сөздөрдү сулуу жана катасыз жазууга тарбияланабыз. Кызматчы сөздөр деп кандай сөздөрдү айтабыз? Өз алдынча турганда эч кандай лексикалык маанини билдирбеген, сүйлөмдөгү сөздөр менен бирге айтылып, тиешелүү болуп турган сөзгө кошумча маани берген, сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырып турган сөздөр кызматчы сөздөр деп аталат. Бардыгыбыз беттерибизди ачып, кызматчы сөздөрдүн эрежесин жазып алабыз. Ошондой эле кызматчы сөздөр маанисине карай 4кө бөлүнөт. Алар жандоочтор, байламталар, бөлүкчөлөр жана модаль сөздөр. Балдар, төмөнкү сүйлөмдөргө көңүл бургула. Бул жерде жаштар менен карылар иштеп жатышат. Асан шаарды карай кетти. Мен мындайды эч күткөн эмесмин. Кыскасы, бул айткан сөзүң көпчүлүккө жакты. Өзүңөр байкагандай, менен, карай, эч, кыскасы деген сөздөр өзгөчө белгиленип жазылган. Анткени бул сөздөр кызматчы сөздөр. Өз алдынча турганда эч кандай мааниге ээ боло албаган, эч кандай милдетти аткара албаган сөздөр. Анда эмесе мен бүгүнкү сабагыбызды бышыктоо максатында бир нече сүйлөмдөрдү силерге тапшырма кылып берейин. Мында көп чекиттин ордуна мааниси жагынан туура келүүчү төмөндө берилген таяныч сөздөрдү колдонуп, сүйлөмүбүздү толукташыбыз керек. Анда эмесе кеттик балдар, аракет кылып көрөлү. Айша мектепти карай кетти. Турсункулдун бою пас, бирок күчтүү. Мейликан кеткенден кийин атай өзүнчө ойлонуп калды. Азаматсыңар балдар. Анда эмесе мен силерге тапшырма берейин. Бүгүнкү өтүлгөн темабызга жараша төмөнкү сүрөттү карап, кызматчы сөздөрдү катыштырып, кыскача эссе жазасыңар. Ошону менен бирге эле кызматчы сөздөрдүн астын бир сызык менен сызып коебуз. Анда эмесе саламатта калгыла балдар.